Кыргыз парламентинин чыгарып жаткан жана карап жаткан мыйзамдарына тийиштүү резолюциясы болду. Муну биз башка мамлекет, анын ичинен Европарламент Кыргыз мамлекетинин ички саясатына аралашуусу деп таптык. Мына ошол себептүү бүгүн Жогорку кеңештин алдына чыгып жатабыз. Бүгүн биз Жогорку кеңештин депутаттарын чакырабыз. Мына азыр расмий өкүлдөрүнө айттык. Бул жанагы каралып жаткан мыйзамдын демилгечилери дедик. 4 маселе. Биринчи, 2014 жылы Жогорку кеңештин кароосуна кирген гомосексуализмди пропаганда кылууга тыюу салуу жөнүндө мыйзам. Ал мына биринчи окуудан өткөн, тез аранын ичинде экинчи, үчүнчү окуусуна кирсин деген бул коомдун талабы. Экинчи, чет элдик тыңчылар жанагы бейөкмөт уюмдарга тийиштүү. Эмнеге бейөкмөт уюмдарга тийиштүү чет элдик тыңчыларды биз тездетсин деп атабыз. Себеп Европарламентке, Женевага биздин өкмөт өкүлдөрү менен депутаттар бараарынын алдында алар алдын ала барып биздин мамлекетти жамандап, адам укуктары бузулуп атат деп анан отчет беришкен. Демек, биз бир жылдан бери айтып келатабыз, мына булар ички тышкы саясатка аралашып атат деп. Мына бардыгы айтып аткан далил бергиледи. Мына өзү далил ушул. Үчүнчү маселе, мына акыркы күндөрү педофилия өтө күч алды. 2 жашар Ибрагим 2014 жылы 3 жашар баланы өзүнүн атасы зордуктаган, ага 20 жыл берди. Жада калса анын жактоочулары да пайда болду, ошол эле бейөкмөтчүлөрдөн, тууган туушкандарынан. Мына жакында эле 5 жашар кыз зордукталды. Мына ушунун бардыгы бул өтө жаман пас көрүнүш. Мына ушуну биз парламентте талкуулап карасын деп атабыз. Буга бирден бир себеп мындай айтып атабыз. Педофилон смертную казнь, а не депутатскую неприкосновенность. Бул эмнени билдирет? Биз билебиз, юридикалык жагынан, анан мыйзамдуу жагынан карасак, референдум гана аркылуу конституцияны өзгөртүп, 21 беренеси бар, жана мораторий дегени. Мына ошону алдыра алабыз. Ал эми депутаттар бул парламентте талкуулап бул ишти кесепетин менен эмес, мунун себептери менен күрөшүү иш-чараларын карап чыгышы керек. Төртүнчү орчундуу маселе бар. Мына МВДда бир полковник бар экен. Мына анын өзүнүн полковник званиясы бар, өзү мамлекеттик кызматта иштейт. Бюджеттен акча алат. Мына ошол өзүнүн атасын карылар үйүнө тапшырган экен. Бизде Кыргызстанда акыркы күндөрү жетимдер үйү, анан карылар үйү өтө көбөйүп кетти. Мына бүгүн акыркы учурда эркектердин кризистик борборлорун ачты. Бул уят көрүнүш. Бул бейөкмөтчүлөрдүн ушу деградацияга алып барып аткан нерсеси. Анан Жогорку кеңешке талабыбыз комиссия түзүп, токтом кабыл алабы же тийиштүү мыйзам кабыл алабы. Белоруссияда, Казакстанда, Россияда, жада калса Финляндияда да бар экен. Бул боюнча жаза көрөт экен. Териштирип, эгер кайсы бир мамлекеттик кызматкер атасын же энесин ушу карылар үйүнө же интернатка берген болсо, өмүр бою мамлекет кызматты ээлегенге тыюу салсын деген талап койдук. Евросоюздун өкүлдөрү, мамлекеттер НАТОга кирет, билесиздер. Мына мисалы Сирия. Биз бул жерге жазып атабыз. Баарына түшүнүктүү болуш үчүн 3 тилде жаздык. Демократияга чейинки тынч жашоо, бул Сирия. Мынакей демократия. Мен түшүнүп турам, бул жерде да энелер бар болуш керек. Бул демократиянын орношуу. Афганистан. Афганистанда бүгүн 35 миңден ашык киши өлүп кетти. Анын 30% энелер менен жаш балдар. 500 миңден киши ашык киши качкын болуп кетти. Анан 14 жылдан бери Америка Кошмо Штаттары менен ошо Евросоюздун өкмөттөрү айтып атышат. Демократия орноп атат, Афганистан демократияда жашап атат деп атат. Ошол эле Иракта, жаңы тарыхта, жаңы заманда 1 миллиондон ашык Ирактын жарандары өлүп кетти. Бул демократия бу. Ошондуктан биз айтып атабыз, мына бутуңардын алдында турат. Демократиянын жугундулары бизге кереги жок. 3 жылдын ичинде 220 миңден ашык киши өлдү дейт. Бирок бүгүн ушу жана Бириккен Улуттар уюму өлгөн адамдардын, жаракалган адамдардын так санын билбейт, жана учет жүргүзбөй калды. Себеп ал жерде хаос Сирияда. Афганистан 35 миң адам өлдү, 5 миңден ашык качкын. Иракта жаңы заманда 1 миллиондон ашык Ирак көбүнчө ымыркайлар өлүп кетти. Украина бүгүнкү күнү бул боюнча абдан талаштар бар. Биздин мамлекеттин ичинде дагы бирөө Донбассты колдойт, бирөө Киевти колдойт. Биздин позициябыз нейтралдуу. Биздин позициябыз
бул ошо өлгөн мынакей энелер менен балдардын убалы. Бул жерде бүгүн бирөө айтат 100 дейт, бирөө айтат 1000 деген киши. Эч ким учет жүргүзө албай келет. Тилекке каршы. Эми биздин айтканыбыз мындай. Биздин Кыргыз парламентине, Европарламент, башка мамлекеттер талап коердун алдында биринчи ушу демократиябы деген суроону өзүлөрүнө узатышы керек. Бул кош стандарттуулук. Палестинада мына акыркы жылы 2014-жылдын этегинде 2000 киши өлүп кетти. 2000 кишинин 3төн 2 бөлүгү энелер менен балдар болгон. Кана демократия? Бизге ушундай демократиянын кереги барбы деген маселе. Мына жерде жаткан кармаганга да жиркеништи атайын жерге коюп тебелетип койдук балдарга. Мына мындай бул демократиянын жугундулары бизге кереги жок. Мен элестете албайм, урматтуу журналисттер. Эртеңки күнү Бишкекте кийип барат өтүп, анан биздин энелер өзүнүн кыздарын тетиги бурчта турган кыздай беттерин жазатып татуировка менен. Анан кийилерди көз басып элестете албайм. Бизде педофилия деген өтө жак көрүнөт. Силер карап аткан мыйзамдар артка тартылсын жана өтпөсүн деген талаптар коюлду. Биз ошого жараша 2014-жылдын башында эле алгач биринчи акцияларды баштаганбыз. Жогорку кеңештин биринчилерден биз талап койгонбуз, сунуштарды бергенбиз. Мына ошондон баштап бул мыйзам кире баштаган, карала баштаган. Тилекке каршы 2 мыйзам бүгүн токтоп турат. Гомосексуализмди пропаганда кылуу боюнча мыйзам биринчи окуудан өтсө экинчисинде белгисиз болуп турат. Экинчи мыйзам сиз демилгечи жанагы чет элдик тыңчылар, бейөкмөтчүлөр боюнча мыйзам. Анын да тагдыры белгисиз биз үчүн. Анан дагы бир 2 сунушубуз бар. Ошо боюнча биз сиздерге атайын сунуштарды алып келдик, анан талаптарды тапшырып коелу дедик. Анан талаптарыбыз бар. Биринчиден, Нуркамил мырза, сиздер жогорку кеңештин депутаттарысыздар. Экинчиден, сиздерди ушу ак үйгө отургузуп, мандатты тапшырып берген бул кыргыз эли болгон. Кыргызстандын жарандары. Демек, сиздер парламентте отурган бардык 120 депутаттар Кыргызстандын жарандары, анан Кыргызстандын келечеги, коопсуздук үчүн иштешиңиздер керек. Сиздер Европарламент же башка мамлекеттердин талаптарын кайсы бир учурда мыйзамга жараша, кырдаалга жараша мүмкүн кабыл аласыздар, бирок элдин баалуулуктарына келгенде мындай кабыл алынбашы керек. Анан башка мамлекеттер биздин ички саясатка киришиши керек. Тилекке каршы, урматтуу журналисттер, мен сиздерге да айтам, биздин Кыргыз парламенти алсыздыгын көргөзгөндөй. Себеп, мына биринчи да экинчи мыйзам боюнча дагы бейөкмөтчүлөр күч алып, эл аралык фонддор күч алып, жада калса элчилерден баштап, мына Европарламентке чейин киришип баштады. Бирок депутаттардын бирөөнүн да үнүн уга элекпиз бул маселе боюнча. Ошондуктан биз сиздерден суранабыз жана талап коебуз. 2014-төн бери келе аткан 2 мыйзам парламентке кирсин жана каралып өтсүн. Бул жалпы ушу бейөкмөттөр 10-15 эле активдүү бар экен, талабы силер токтоп атасыңар да. Ал эми бул жалпы элдин талабы болуп атат. Анткени бардыгына чыксаңар эле эч кимге жакпайт бул нерсе. Мына морейки алдыңызда турган баннерди биз атайын сиздин чыгышыңызга даярдап койдук. Өзөдө турган биздин жашоо, биздин демократия. Демократия деген түшүнүк бар, бирок баалуулук деген бар. Биз мына ушундай жашоодо жашайбыз. Ал эми богореки демократиянын калдыктары, жугундулары бизге кереги жок жана биз муну тутпайбыз. Мына ошондуктан ушуну сиздин алдыңызда депутаттар өзүлөрү көрсүн, түшүнсүн. Коом мындайды кабыл албайт дегенди түшүндүрүүбүз келип, мына ушул нерсени азыр биз тетиги жогорку кеңештин таштандысына таштайбыз. Бул маселелерден тышкары биз сиздерге дагы 2 нерсени алып келдик. Аны парламентте карооңор тийиш. Педофилия күч алды. Мына ошого байланыштуу бул педофилдерге депутаттык кол тийбестик эмес, өлүм жазасы деген талапты коюп атабыз. Анткени ар бир педофилге эң чоң дегенде 20 жыл берилет экен. 20 жылда биз күнүнө 150 сомдон бөлөт экенбиз. Ооруп калса дарылап багат экенбиз. Бизге анын кереги жок. Ошондуктан биз аларга өлүм жазасын карап көргүлө мораторий алгыла дагы бергиле деп атабыз. 4-нчү маселе. Мен өткөндө бир көптөгөн уюмдар менен отуруп сүйлөшүп калдык. Ошондо мындай маселе чыгып атат. Биз сиздерге аты жөнүн беребиз. Биз сиздерге бардык контакттарын беребиз. Тилекке каршы бүгүн 3000ден ашык жетим бала бар Кыргызстанда. Карылар үйү көбөйүп атат.
Анан мамлекеттик кызматты ээлеген чиновниктер өзлөрүнүн ата энесин карылар үйүнө тапшырып, балдарын интернаттарга бергендер болуп атат. Мына ошолорду депутаттык комиссия түзүп, текшерип, кайсы бир мамлекет кызматкер чыгып калса, дароо жумуштан алып, өмүр бою мамлекет кызматы ээлегенге тыюу салууңар керек деп ойлойбуз. Мына моренки Жогорку кеңештин төрагасы Жээнбеков Асылбек Шариповичке, моренки Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин фракция лидерлерине, бул болсо Жогорку кеңештин бардык депутаттарына. Биз 3 гана чыгардык, 120-ны чыгарган жерибиз жетиштүү. Парламентте алып чыксаңыз, же комитеттерде карасаңыз да бардыгы болот. Анан Нуркамил мырза морекини бир 2 бала бүктөп туруп, депутаттын көзүнчө. Тез-тезден эле бул жана бейөкмөттөр болуп турган жанагы гомосексуалдар, Албетте бул Европарламенттин резолюциясы бул түздөн-түз Кыргыз парламентинин ишине, мамлекеттин ички иштерине кийлигишүү, анан коркутуу иретинде кабыл алышыбыз керек. Мен муну публично ошо парламенттин ичинде дагы айтканмын. Ал эми сиз айтып кеткен жанагы эки мыйзам долбоорлору боюнча жанагы коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга толуктоолорду киргизүү боюнча мен ошол демилгечилердин биримин. Бул демилге кандайдыр бир деңгээлде ошо парламенттин өзүнүн ичинде дагы искусстволук жол менен токтотулуп туруп атат. 1 жылга жакын болду. Мен ошо парламенттик комиссиянын жетекчиси Никитенкого бул боюнча кат жүзүндө да кайрылганмын, караңыздар деп ооз эки дагы айттым. Мына акыркы сүйлөшүүбүздө бир жуманын нар жагында, бер жагында болгон сөздө ал киши айтты: бейөкмөт уюмдардын кээ бирлеринин өздөрүнүн заключенияси келбей атат ушул маселе боюнча деп. Бейөкмөттөр бул маселени 1 жылдан бери талкуулап атышат. Анан ошол комитет үчүн ошол кайсы бир ассоциациялардын, бейөкмөт уюмдардын заключенияси келбегендиги жыйынтыгы ошол себеп болуп эсептелинет экен да. Мен айттым, бул себеп болбош керек депчи. Десе мына эми биз февраль айынын календардык планына, комитеттин календардык планына киргиздик деп комитеттин жетекчиси айтты, ушунда карайбыз деди. Мен эми азырынча мындай жумшак иретинде эле суранып атабыз. Эртең кийинки жумада биз конкреттүү түрдө мына февраль айы келди. Кайсы жумасында карайсыңар деген маселени сөз түрдө карайбыз. Бул мен дагы бир жолу айтып кетем, ошо парламенттин ичиндеги эле кээ бир күчтөрдүн именно ошол комитеттин жетекчиси, мурун Алымбеков жетекчи болгон, азыр Никитенко жетекчи, ошолордун эле аракеттеринен улам болуп аткан, токтотуп турган нерсе. Каралар мезгилинде күн тартыбына коюлганда былтыр техникалык себептерден эле улам дейт. Кагазды унутуп калган эмес секретары. Бир кагаз бул жактан экинчи жакка жылбай калган эмес, ошол себеп болуп эсептелинет экен. То есть мен сиздерге жеткизип кое турган нерсем, бул искусстволук жол менен ошо комитеттин жетекчилери тарабынан кармалып келип аткан нерсе. Биз бул мыйзам долбоорун сөз түрдө парламентке алып чыкканга болгон күч аракеттерди жумшайбыз. Ал эми сиздер айткан жанагы гомосексуализм боюнча мен ал жерде сүйлөштүм жетекчилери менен, демилгечилери менен, алар дагы аракеттерин жасайбыз деп атышат. Эми конкреттүү түрдө өздөрү жооп берсе жакшы болот эле.